Соңғы сааттарға алынған орчунду окуялар менен таанышып алыңыз. Ал кабарлардын башкалары булар. Türkiye халкы президенттик башкарууну колдоду. Соңку 100 жылдан бери өлкөнү башкарууда алгач рет ушундай ири реформа болууда. Эми премьерлик кызмат жоюлуп, Эрдоган кеңири ыйгарым укуктарга ээ болот. Буларда Кыргызстандан Орусиядагы элчилиги Санкт-Петербургда террорчулукка адам тарткан деген шек менен кармалгандардын аты жөнүн жана жарандыгын тактоодо. Ал эми Бишкек карыялар үйүндө өзүнчө бөлүм ачылды. Миллиондогон сом сарпталган жайда өз алдынча басып тура албаган карылар күн көрүшөт. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, кутман күнүңүз менен. Обулу Орусиянын Санкт-Петербург шаарында терроризмге шектүү катары кармалды делинип жаткан Кыргызстанда тууралуу баштасак, буга чейин Орусиянын полициясына шилтеме берүү менен 2 кыргызстандык 33 жаштагы Айжигит Айтматов менен 39 жаштагы Обид Абдраимовду кармаганын жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышкан. Алардын бири 3 апрелде метродо болгон жардырууга шектелип жаткан Акборжон Жалиловду интернет аркылуу террорчулукка тарткан деп шектелүүдө. Санкт-Петербургдун Октябрь райондук соту Айтматовду 4-июнга, Абдраимовду болсо 13-июнга чейин камакка алганы белгилүү болду. Тышкы иштер министрлигине кайрылганыбызда учурда кармалгандардын өздүгүн тактоо иштери жүрүп жаткандыгын мындайча билдиришти. Мен дагы бир жолу айтып атпайм, бул Кыргызстандын жарандары деп мен эч кандай бүгүн айта албайм. Себеби бул массалык маалыматка жыттамай чыккан гана маалымат. Мен дагы бир жолу кайталап атам. Бул маалыматтын тактоо тарабын биздин баш тиги Питердеги, Санкт-Петербургдагы консулдук канцелярияга тапшырма бердик. Чындыгында эле ошол Кыргызстанда мурда төрөлгөн жарандарбы, балким азыр Россиянын жарандарбы же Кыргызстан жарандары ойдон калганбы, тапшырмалар боюнча иштер аткарылса бизге маалымат берет, биз коомчулукка кошумча кабарлайбыз. Тергөөнүн маалыматы боюнча кармалгандар 2015 жылдын ноябрь айынан бери Петербургда адамдарды террордук багыттагы иштерге үгүттөп келишкен. Алар Орусияда тыюу салынган Джибхат ан-Нусра жана Ислам мамлекети уюмдарына азгырган деп айыпталууда. Камакка алынгандар 3 апрелдеги метродо жасалган терактыларга тиешеси бар туурасында азырынча дагы маалымат жок. Дүйнөлүк кабарлар менен улантабыз. Ошентип жекшембиде өткөн Түркиядагы референдумдун жыйынтыктары дагы шаардана болду. Тактап айтканда добуштардын 100% саналып бүттү. Демек парламенттик өлкө катары саналган Түркияда президенттик башкаруу өкүм сүрөт. Анткени менен оппозициялык партиялар жана массалык маалымат каражаттары референдум учурунда шайлоо тилкелеринде улуттуу мыйзам бузуулар катталганын билдиришүүдө. Оппозициялык республикалык элдик партиясынын өкүлдөрү бийлик жырактан чыккан 1,5 миллион добушту эсепке кошуп койгонун маалымдады. Маалымат каражаттары көптөгөн шайлоо тилкелеринде бюллетендерге мөөр басылбасын, айрым конверттер чапталбаганын дагы жазышууда. 11 каналынын баяндамачысы Мирлан Айталы менен ушул бир күн мурун болгон Түркиядагы шайлоонун жыйынтыктарынын тегерегинде пикир алмашкан турабыз. Мирлан, сөз сизде. Саламатсызбы Айгерим. Бул референдумдун жыйынтыгы боюнча Түркиянын парламенттиктен президенттик бийликке тарап алган багыт алган айтсак болот. Негизинен референдумга 80 миллиондук Түркия калкынын 55 миллиону, башкача айтканда 86% катышкан. Анын ичинен 51,2% макул деген добушун берсе, 48,8% каршы пикирин билдиришкен. Ошондой эле чет элде жашаган түрк жарандарынын кандай добуш бергени боюнча дагы маалыматтар келди. Мисалга айтсак, Орусия, АКШ, Азербайжан сыяктуу мамлекеттерде жашаган түрк жарандары көбүнчө каршы пикирин билдиришиптир. Ал эми болсо Голландия, Германия, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, бул өлкөлөрдө билебиз түрк жарандары аябай көп жашап келишет. Ал жактагы жарандар болсо макулдугун көрсөтүшкөн. Эми бул жерде басап белгилеп кетчү нерсе, бул үгүттөө иштери жүрүп жатканда түрк саясатчыларын бул мамлекеттерге кирип үгүт жасабаганына бул 3 мамлекеттин тең бийликтери каршы чыгышканда, бирок ошого карабастан дагы макул добушун беришиптир. Түркиянын ичиндеги аймактарга токтоло кетсек, Стамбул шаарынын тургундарынын ою экиге бөлүнүптүр.
Борбор қаласы, Анкара, Измир туристик жери, Анталия жана өлкөнүн түштүк чыгышы көөнөн каршы добуш беришкен. Ал эми бийликтин башында турган Акыйкат жана Өнүгүү партиясын колдогон өлкөнүн Борбордогу аймактагы тургундарынын баары эле деп айтсак болот, макулдоо беришип, ушул так аймактагы добуштар ийгиликке жеткирген деген божомол бар. Нурлан, негизи референдумдун башкы маңызына токтоло кетсеңиз, кандай беренелерге толуктоо киргизилип жатат, же болбосо өзгөртүүлөрдөн кийин конкрет түрдө кайсыл ошол укуктары, ошол эле Эрдогандын ыйгарым укуктары өзгөрүлгөнү жатат? Негизи бул референдум конституциянын 18 беренесине өзгөртүү киргизүү сунушталып жаткан. Анын орчундууларына токтоло кетейин. Премьерлик жоюлат. Ооба, премьерлик жоюлат. Албетте андан тышкары президент парламент сыяктуу эле 5 жылдык мөөнөткө шайланууга укуктуу болот. Ал президент референдумду өзү гана уюштура алат. Жана бул жерде баса белгилеп кетчү жанагы премьер-министрдин кызматы жоюлары. Албетте андан тышкары өзгөчө кырдаалдарды дагы президенттин талабы менен, бирок президенттин көрсөтмөсү менен, бирок парламенттин макулдуусу менен ишке ашыра алат президент. Кошумчалап кетелик, мындан тышкары ошол азыркы президенттин ошол эле министрлер, чиновниктерди, мындан тышкары сот жаатында эмгектенген адамдар дагы Эрдогандын мындайча айтканда тандоосу менен ошол жакта дайындалат. Дагы дайындалат. Дагы бир кошумчалап кетейин, негизи оппозиция өкүлдөрү бул кандай кабыл алышып жатат? Себеби дегенде кече жекшемби күнү ошол эле жана шайлоо бекеттеринде атышуу болуп, 2 адамдын каза болгондугун укканбыз. Мындан тышкары баягы жартылай, мындайча айтканда колдоочулар, колдогондор, каршы добуш бергендер азыр өзүбүз эле экрандан көргөндөй анча деле көп айырмачылыктар жок эмес экен. Ошол учурда оппозициянын пикири кандай болуп жатат? Кандай реакция күтүлүүдө ал жакта, Түркиянын өзүндө? Негизинен жергиликтүү бийлик мындан дагы ишенимдүүрөөк утабыз деген ойлору бар болчу окшойт референдумга чейин. Бирок ошого карабастан дагы мындай коопсуздук иш-чараларында көрүшүптүр. Анткени референдум болгон күндө андан кийин дагы Стамбулдун Таксим аянтында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, аянт жалпысынан жабылган. Албетте оппозиция өкүлдөрү дагы өзүлөрүнүн нааразычылыгын билдирип, алардын негизги айыптары жанагы бюллетендердин, бардык бюллетендердин 60%-ында мөөр жок болчу деген айып менен ошо жогорку сотко кайрылабыз деп өкүлдөрү билдирди. Ошондой эле биз ушу Түркиядагы ичиндеги журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен дагы байланышып көргөнбүз. Ошонун бирөөсүнүн оюн угуп көрөлү. 51.3 чыкмыш бу жерде. Жалпысынан караганда Кыргызстан менен Орто Азия жана Азербайжан мамлекеттерине бул референдумдун өтүшү азыркыга караганда көбүрөөк пайда алып келиши мүмкүн деп ойлойм. Анткени баарыбыз эле билебиз, Реджеп Тайип Эрдогандын түрк тилдүү калктардын биримдигин түзүү пландары бар экени белгилүү. Ошондуктан президент болгондон кийин бул ойлорундагы да болсо ишке ашырайын деп күчтөнүүсү күтүлөт. Анын мындай кадамын батыш жакка көбүрөөк ыңдаган оппозиция өкүлдөрү жактырбайт. Бирок ошого карабастан колдорунан эчтеке келбейт го деген ойдомун. Агер буга кошумча кетейин, бул толуктоолор 2019 жылда ишке кирүүсү күтүлөт. Ал эми ага чейин болсо өтмө убакыт болору белгиленүүдө. Рахмат, Мирлан. Маалыматыңызга 11 каналынын баяндамачысы Мирлан Айталы Түркияда өткөн референдум тууралуу, ал жактагы маанай, шайлоонун жыйынтыктары тууралуу маек курду. Түркияда өткөн референдумдун жыйынтыктары өзгөрүлөт деген кайсы бир пункттардын таасири кандай? Бул жана башка суроолор алдыдагы
маекте улантмакчыбыз. Ага чейин мен кайталап өтөм, ошентип жыйынтыгы менен президент Режеп Тайип Эрдоган кеңири ыйгарым укуктарга ээ болот. Эми вице-премьерлерди Конституциялык соттун судьяларын, ошол эле Жогорку Кеңештин сотторунун мүчөлөрүн жана прокурорлорду өзү дайындайт. Тактап айтканда, премьер-министрлик кызмат жоюлат. Парламентти таратуу жана өзгөчө кырдаал киргизүү укугуна ээ болот. Мындан тышкары Эрдоган бийликте 2029 жылга чейин калат. Шайлоо тууралуу Эрдогандын атайын жыйында сүйлөгөн сөзү мындайча. Şimdi ben diyorum ki Бұл Түркияның тағдырындағы тарихи чечим. Халк менен бирге бирден бир маанилүү реформаны жүзөгө ашырдык. Эми Түркияли шайлоо тыянактарын сыйдашы керек. diyorum. Биз ошол жекшембиде Түркияда өткөн референдум жыйынтыктары туурасында сөзүбүздү улантабыз. 11 каналында бүгүнкү конокто эл аралык мамилелер боюнча адис Гүлжигет Исаков. Гүлжигет мырза, куш келипсиз биздин студияга. Мен биринчи эле суроом мына эмиле азыр эле уккандай тарыхый бурулуш катары сыпаттады. Эрдоган жыйынтыгы туурасында айтып жатышканда бул негизинде эле күтүлгөн нерсе болчу деп Түркиянын өзүндө дагы мындай пикирлер жаралып жатат. Негизинде сиз мына ушул шайлоонун тыянактары туурасында кандай оюңуз? Өзүңүздөр жакшы билгендей, Түркия мамлекетинде президент Режеп Тайип Эрдоган ушул убакка чейин де-факто жасап келген иштерин референдум аркылуу де-юреге айлантып алды, мыйзамдаштырып алды. Ал азыр деле, ансыз деле, могу референдумсуз деле ошончолук ыйгарым укуктарга де-факто ээ болчу, иш жүзүндөчү. Ошону эми мыйзамдаштырып алды. Бул референдумдун 18 пункттун ичинен айрымдары жанагы жашын 18ге түшүрүү, депутаттардын санын 550ден 600га түшүрүү сыяктуулар, эми булар ысык сугу деле жок болгон темалар деп ойлойм. Көп деле мааниси жок. Жок, көп деле мааниси жок. Бирок негизги өзөгү бул жердеги референдумдун 2013 жылы 17 декабрдагы жана 25 декабрдагы чоң большая взятка, чоң паракорчулук операциясы менен түздөн-түз байланышы бар. Эсиңиздердедир, ал жерде 4 министр, алардын жакындары аябай ири коррупциялык скандал менен жыйынтыкталган болчу. Анан ошол 4 министр кызматынан четтетилген. Бирок аларды актагандай түр көрсөтүштү. Бирок аларды кайра кызматка кайтара алышкан жок да. Демек алардын аркасы таза эмес болчу. Бул жерде өзүнүн мөөнөтүн узартууга жол ачат 2029 жылга чейин. Бул эмнеден кабар берет? Кол тийбестикке ээ болуу максат, негизги максат болчу. Жана ошол максатка жетти. Түркиянын тарыхына бир сары эсеп сала көрсөк, 1960 жылы аскерий төңкөрүш болгон. Бир жылдан кийин эле конституция өзгөргөн. 61 жылы, 1961 жылы. Дагы кайра эле 1980 жылы кайра эле бир төңкөрүш болгон. Андан 1-2 жыл өтпөй эле 1982 жылы кайра жаңы конституция кабыл алынган. Мына былтыр дагы жасалма төңкөрүш өттү 2016 жылы. Аны ири өлкөлөр, АКШ, Германия, Англия сыяктуу өлкөлөрдүн атайын парламенттери, адистери өздөрүнчө бир изилдөөнүн негизинде тыянак чыгарышты. Ал жерде төңкөрүш жасагандардын жанагы күнөөлөнгөндөй Фетхуллах Гүлөндүн тиешеси жок экендиги аныкталды. Бирок болбой эле ошол былтыркы 15 июль 2016 жылы Режеп Тайип Эрдоган боло элек жатып эле биринчи кабарда эле соттун чечими жок, изилдөө жок эле айыптоолорду баштаган да. Бул көп нерседен кабар берет. Гүлжигет, жогоруда сиз бир катар мисалдарды айтып өттүңүз, жанагындай ишке ашпай калган төңкөрүштөр туурасында. Андан кийин анан кандай жанагы мыйзам жаатында кандай өзгөртүүлөр болгонун. Бирок ошентсе дагы албетте учурда бул Түркиянын өзүндө болгон шайлоону ошол эле бир катар эл аралык уюмдар, ошол эле батыш мамлекеттери терс көз карашын айтышы бул Эрдогандан авторитардык багыл режимге алып бараткан жол катары да баамдашты. Бирок ошентсе дагы кандай дейсиз, негизи эле ушул кайсыл гана пункт болбосун, мейли 18-20 болсун, ошол баш мыйзамды өзгөртүүлөр. Бирок мындай да пикир айтып жатат, Эрдоган багы кандайдыр бир дүйнөдөгү бир жаңыланууну дагы алып келиши мүмкүн деп. Сиз кошулат белеңиз ушуга? Эч качан жаңылануу алып келе албайт. Түркия бүгүнкү күндө 1946 жылы өзүңүздөрдүн эсиңиздедир. 1946 жылы 23 жылдан баштап 46 жылга чейин
бир партиялуу режим менен башкарылган да. 46-жылы гана бардык ошо БШК мамлекеттик кызматкерлердин күчү менен бир партиялы келген. Алар 1950-жылы жаңы көп партиялуу системага өтүшкөн да. Азыр ошол 71 жыл мурдагы окуя кайра аркага кетип атат. 71 жылга аркага кетти деп элем, бирок 50 жыл, 30 жылга аркага кенен кетти деп кенен кесир айта алабыз. Анткени бул жерде Түркиянын тышкы өлкөлөргө ачылуусу мына Тургут Өзалдын убагында башталган. 80 жылдардын ортолорунан баштап мына Союздун ыдырашы менен алар туура жакка пайдаланып кетти. Экономикада либералдуулукту көздөштү, бирок ошол эле кезде консерватизмди да сактап калышты. Улуттук диний консерватизмди сактап калышкан. Режеп Тайып Эрдоган бул кадам менен бир эле ошол өзүнүн аркасынан жана Реза Зарраб деген ирандык ишкер бар, жаш ишкер. Занжани деген ишкерлер бар. Булар 2011-жылдан баштап 2013-жылга чейин аябай түрк өкмөтү менен, түрк бюрократтары менен аябай тыгыз байланышта иштешкен. Алардын көрсөтмөлөрү менен алар азыр ФБРде, Американын ички иштер боюнча ошо федералдык ФБРдин тергөөсүндө азыр камакта. Ал атайын өзүнүн коопсуздугун ойлоп Америкага барып багынып берди да. Алар көрсөтмө берип атат. Бир канча түрк бюрократтарга элебалык издөө салынды. Бул эмнеден кабар берип атат? Аябай чукусы аябай көп нерсе чыгат дегенден кабар берип атат. Ошондуктан Режеп Тайып Эрдоган коомду поляризацияга алып келип, экиге бөлүп, ошонун негизинде күч кубат алып атат да. Бирок бул жерде стакандын бош жагын, толо жагын карабай, эки жагын тең карап коюшубуз керек. Ушунчалык журналисттердин дүйнөдө эң көп абакта жаткан журналисттер бүгүнкү күндө Түркияда. Ирандан да, Кытайдан да өтүп кетти. Аз эле калкы менен Иранга барган, Кытайга барган. Күчүк негизи бирок эми Эрдоган өзү тууралуу айтып жатпайбызбы? Ошондо улам менде дагы бир суроо жаралып жатат. Негизи эле буга чейин Эрдоган ушул жанагы жайында ишке ашпаган төңкөрүштөн кийин деле ал жана катуу сөздөр менен чыгып эл алдында ушу журналисттер аркылуу көп эле маектерди курду. Анда менимче көбүнчө өзүнүн амбициясын эч качан мындай бир жашырбагандай да, алдында пландарын ошол референдум туурасында ошол жана мамлекеттик кызматкерлерди алып баштагандан кийин деле ошол өзүнүн ою менен бөлүшүп берген. Деги эле бул Эрдогандын өзүнүн дымактары туурасында сизден сурайын деп жатам да. Эмнеден кабар берет? Башындагы мисалы негизи башка деле чет элдик эксперттер мына ошол айрыкча ошол жана төңкөрүштөн кийинки кадамдарын баамдай келгенде Эрдогандын бул өзүнчө баягы дүйнө жүзүнө бир өзүнчө бир үстөмдүгүн көрсөтүү сыяктуу ушундай амбициясы бар деп сыпаттап келишкен да. Сиздин оюңуз бул жаатта кандай? Азыр эми албетте карапайым калкты ар кандай риторикалар менен жайгарып мындай манипуляция кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт бардык эле өлкөлөрдөчү. Аны Режеп Тайып Эрдоган аябай чеберчилик менен колдонуп атат. Ал анын кол алдында өзүнүн эле жеке өзүнө караштуу сорамжылоорду жүргүзүп турган 3-4 компаниясы бар. Бул коомдогу болуп жаткан ар бир окуяларды, ар бир оозунан чыккан сөзүн коомго кандай таасир этет, ошолордун бардыгын көзөмөлдөй алат да. 1%, 2% адашуу менен гана. Бирок 98-99% тактык менен көзөмөлдөй алат да. Бул кишинин дымагы аябай күчтүү, болгону менен тышкы саясат мисалы эсиңиздерде болсо 2006-жылдары, 7-жылдары кошуналар менен 0 политикасы мындай такыр мамилеси анча эмес деп турасызбы? Баары менен маселеси жок, жакшы карым катнашта болобуз деген саясатты жүргүзүшкөн. Бүгүнкү күндө бардык кошуналар менен урушкан абалда да өлкөчү. Анан өлкө сыртка ачылгандан караганда көбүнчө өзүнүн ичине жабылып, мындай сырттан коргонуп аткан өлкөгө окшошуп калып атат да. Анан могу Орусия менен да учак окуясы эсиңиздерде да. Ал жерде 4-5 версия айтылып кеткен. Ошол кездеги премьер-министр мен күнөөлүү, мен буйрук бердим, учакты атып түшүргүлө деп. Кийин Эрдоган айтты, мен өзүм айткам дейт. Генштабтан да бирөө айтты. Ошентип 5-6 версия чыгып кетти. Бирок мына азыркы жаңы конституция менен ошондой нерселерге Эрдоган манипуляция жасай албай калат тышкы саясатта. Анткени бардык нерсеге өзү жооп берип калат. Мисалы Путиндин алдында барып кечирим сураганда дагы мен буйрук берген меселем. Ошо Түркияда туруп алып айткан болчу. Мен буйрук берген болчумун. Биз жаңы Осман империясынын жаңы урпактарыбыз жаңы чыгабыз деп күпүлдөгөн. Бирок тескерисинче
Путин алдына барганда мен буйрук берген маселем ошол премьер-министр буйрук болгон деп. Мына премьер-министр да жоюлду. Эми ошол нерсени айта алабы? Жоопкерчиликти мойнуна алып атат. Бул аргасыздан барылган жол да. Ички дүң продукциясын да айта кетели. Ички дүң продукциясы тышкы мамлекеттер болгон мамилелери, эл аралык саясаттагы орду жана конфликт, Европа өлкөлөрү менен конфликти болуп атат. Ар кандай убактылуу кризистер болуп атат. Мунун бардыгы Түркиянын ошол риторикаларды колдонуп, ички белгилүү электоратты гана кармап калганынан кабар берип атат. Анан 50%га ушунчалык бурмалоолор аркылуу, ушунчалык кандай зулумдуктар аркылуу жетишкен 51%дык ооба бул жеңиш эмес. Бул эртеби кечпи баары бир. Гүлжигит мырза, негизи сиз жанагы шайлоодогу добуштар жүргөндө айтып жатпайсызбы? Негизи оппозиция тарапы албетте каршылык билдирип, акция өткөргөндөй болду. Ошол учурда соттошобуз деп дагы билдиришкен экен. Негизи ал жактагы оппозициянын күчү канчалык Түркияда? Түркияда бүгүнкү күндө мисалы парламентинде 4 партия бар. 4 партиянын эсиңиздерде болсо, мына да кайталап кетейин. 2015-жылы июнь айында шайлоо болду. Шайлоо болгондо булар каалаган көпчүлүгүнө жетишпей калды да. Аны каалаган көпчүлүгүнө жетишпей калгандан кийин дагы бир кайра бир шайлоо өткөрүп, ошол эле жылы 2015-жылы күздө көпчүлүккө кандайдыр бир жолдор менен жетишип алды. Аябай көп бурмалоолор болду, фальсификациялар болду. Оппозиция жөнүндө айта турган болсок, улутчулдарды өздөрүнүн жанына тартып алды. Улутчулдарга бир кандайдыр деңгээлде убадалар берилген. Ошол улутчулдарды өзүнүн жанына тартып алды. Ошолордун күчү менен 51,5-га жетишти бурмалоолор менен. Бирок бул жеңиш эмес, анткени Түркиядагы саясий структура, саясий түзүм бул мындай чоң бир шоуну элестетет да. Ал жерде көз карандысыз оппозиция деле жок. Бунун бардыгы театр деп элестетем. Аны тастыктай турган кенен кесир убакыт болсо айтып бере алат элем. Ооба, албетте ал маселе кичине өзүнчө болуп жатат. Бүгүнкү темабызга чейин тектеш эмес. Ошондуктан мен азыркы дагы бир суроону берем. Гүлжигит мырза, билебиз биз Кыргызстан менен Түркияны көптөгөн тармактар байланыштырып турат. Ошол эле билим берүү жаатын алгандан баштап өзүбүздүн канчалаган мекендештерибиз ошо Түркиянын өзүндө иштеп, Орусияда жүргөндөй эле акча таап келе жатышат. Ошого байланыштуу мен кийинки бир суроом, негизи азыркы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр же болбосо кийинки алака Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда кандайдыр бир таасирин бериши мүмкүнбү? Түркиянын өзүндө болуп жаткан азыркыдай өзгөрүүлөр. Түркиянын өзүндө болуп жаткан, жана айтып кеттик, эң негизги өзгөртүүнүн эң негизги максаты кол тийбестикке жетүү болчу. Өмүр бою соттолбой, ошол бойдон өмүр бою президент болуп кол тийбес болуш керек эле. Ал максатка жетти. Анын кыргызстандыктарга көп деле тиешеси болбойт. Кыргызстандыктарга кандай тиешеси болот? Жанагындай бул жерде Эрдоган жактабаган баягы жалаларды жайып келген, мисалы Фетхуллах Гүлендин ошого байланыштуу деп айтылган сапат окуу жайларына тиешелүү жарандарга гана зыяны болот. Калгандарына зыяны деле болбойт деп ойлойм. Бирок ошонун дагы деле чагылдырылган версиясы мына кыргыз коомчулугунда экиге бөлүп атканы аябай туура эмес болуп атат да. Зыян көбүрөөк тийип атат. Кандайча айтып жатасыз? Жанагы ошо биз мисалы расмий түрдө биз жообубузду бергенбиз, ошол эле Кыргызстан өз кезегинде жанагындай жабылыш керек, жана окуу жайлар деген ошол Түркиянын өзүнүн расмий өкүлдөрү, ошо премьер-министр расмий түрдө биз Кыргызстанга кайрылганда, бирок зыян тиет дегенде бул сиз эмне? Зыян тиет дегенде могул жактан зыян тиеп атат. Мисалы түрк расмий бийлиги өздөрүнүн талабын койду, бирок негизсиз экенин азыр 4 өлкөнүн, батыштагы чоң ири 4 өлкөнүн алардын чалгындоо кызматынын отчеттору дагы тастыктап атат, тиешеси жок экенин. Бул бир токума бир иш экенин алар деле түшүнүп турушат, ошондуктан алар муну этибарга албай атат. Кыргыз тараптын дагы расмийлеринин жообу дагы былтыр белгилүү болчу. Бул биздин ички иштерибиз, биз өзүбүз билебиз, өзүбүз териштиребиз деген. Эгер ошол чын эле айтылгандай терроризмге тиешеси болсо, биз териштирип алабыз деген. Бирок мен бул жерде айтып кеткен кыргыздарга тийгизип аткан зыяны коомчулуктун, жарандык коомчулуктун ичинде эле Эрдоганчы, Гүленчи жана Балекет болуп ошондой бөлүнүп атканы бөлүп жарылуулар. Бизге тийгизип аткан зыян ошол болуп атат. Рахмат пикириңизге Гүлжигит мырза. Биздин маекке бөлүнгөн убактыбыз кетеге каршы оңуна чыгып бара жатат. Түркиянын өзүндө болгон референдум жыйынтыктары туурасында, ал жактагы деги Түркиянын өзүндөгү маанай, Эрдогандын багыты туурасында биз эл аралык мамилелер боюнча серепчи, жарандык активист
Гүлжігет Исақов менен маектештик. Биз жергиликтүү маалыматтар менен берип улантабыз. Бұл арада Дүниелік банк Кыргызстанга $280 миллион грант катары каражат бермей болду. Бул тууралуу аталган банктын Орто Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук бүгүн Жогорку Кеңештин спикери Чынобай Турсунбеков менен болгон жолугушуусунда билдирген. Бул кайтарымсыз акчалар өлкөгө 3 жыл ичинде этап менен бөлүнүп берилет экен. Муну менен Дүниелік банктын Кыргызстанга берген каржылык жардамы 75%га өскөн. Ошондой эле акчалай көмөктөн тышкары башка уюмдардан дагы техникалык колдоо да көрсөтүлөт. Жогорку Кеңештин спикери Чынобай Турсунбеков эл аралык каржы уюмунун колдоосу менен Кыргызстандын энергетика, суу саламат сактоо жана айыл чарбанын өнүгүүсүндө маанилүү роль ойноп жатканын баса белгилеген. Бул маалда Кыргызстандын дагы тарыхында улуттуу орду бар болуп келе турган президенттик шайлоого атсалышкандар элди бөлүп жарбай мыйзам чегинде иш алып барышы керек деген жарандык активисттер жана саясий партиялардын өкүлдөрү чогулуп маек курган тегерек үстөлдө айтылды. Алардын айтымында саясий күчтөр элдин биримдигин ойлоп, Кыргызстандын экономикалык деңгээлин көтөрмөлөп, бири-бирине карата кара пиар жасоосун токтотушу керек дешет. Демек, 17-жылы күз айында өтө турган президенттик шайлоо бул өтө чоң, эбегейсиз зор мааниге экенин баарыбыз туюп, ошону тынч, тартиптүү өткөргөнгө милдеттүүбүз деп ойлойм. Ал эми бул максатка жетүү үчүн ушу жерде отурган жана келбей калган Адахан Кимсенбаевич, Камчы Кыдыршай жана башында айткандай сынап отурган, эртең эмне болот деп байкап отурган саясий күчтөр, ошол эле президентке талапкерлер консолидация болуш керек. Башка кабарлардан мүмкүнчүлүгү чектелген карыялардын колдоо иретинде Бишкектеги жападан жалгыз карылар үйүндө өзүнчө бөлүм ачылды. Ал бөлүмдө өз алдынча тиричилик кыла албаган ата-апалар тамак ашынан баштап жаткан төшөнчүлөрүнө чейин жаңыланган. Аталган жайды ачууга 1 миллион сом сарпталган. Тактап айтканда 400 000 сом 1-Май райондук администрациясы бөлсө, калган дагы 60 000 сомду өнөктөштөр жардам беришкен. Жалпысынан 60тан ашык карыялар өз алдынча жашай алышпайт. Бүгін жақсы күн болып атат, өзіңіздер көргөндөй жаңы биздин жатып эс алчу жаткан кишилерге жаңы отделение ачылды. Казыр аерде 32 киши бар. Биздин спонсорлордун эсебинен 600 000, общий 1 миллион сом коргон. Городской бюджеттен 400 000 акча коротуп, жанагы жакшынакай ремонтту кылып бердик. Бүгүнкү күндө биздин ошол бул жерде жашап аткан ата-апаларыбызга жакшынакай шарт түзүлдү деп эсептейбиз. Күндүн башка окуялары катары азырынча ушундай кабарларды сунуштап турабыз. Аты-жөнүм Айгерим Жаныкул. Кайрадан кечки чыгарылыштарга чейин кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.